Бүгүнкү күндө Бишимбаев аттуу карата кылмыш иши аябай чоң резонанс алды. Мынчалык чоң резонанс, мынчалык чоң масштаб алганын бир себеби бул онлайн трансляция аркылуу ишти кароо деп эсептейм. Эгер бул иш мынчалык ачык жана онлайн трансляция аркылуу каралбаганда, биз дагы көп нерсени билбей калмакпыз, көп нерсени көрмөк эмеспиз, анан мынчалык чоң резонанс болбой калмак деп эсептейм. Тилекке каршы биздин өлкөдө бүгүн мындай мүмкүнчүлүк жок. Иштер ачык, онлайн трансляция аркылуу көргөзүлбөйт. Бирок юстиция министрлиги өзгөрүүлөрдү киргизүүдө, жакын арада иштер онлайн трансляция аркылуу көрсөтүлүп калышы мүмкүн. Мен мындай өзгөрүүлөргө толугу кошулам. Неге дегенде ишти ачык кароо, онлайн трансляция аркылуу көргөзүү бул бардык тараптарды, эң эле биринчи соттордун өздөрүн тартипке алып келет. Кандайдыр бир тараптарга тартуу жок болот, кызыкчылыктар жок болот. Демек, чечимдер так жана таза болушуна түрткү болот деп эсептейм. Эгер соттор өздөрү ошого каршылык көргөзбөй, ар бир иш ачык видео фиксация кылынып, онлайн трансляция кылынса, бардык соттук система тазаланып, ар бир тараптар, соттор мыйзам чегинде ишти жүргүзүп, чечимдер ошого жараша таза болот деп ойлойм.